Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабакта биз кыргыз элинин улуу акыны, сатирик Медин Алыбаев атабыздын өмүрү чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү сабакта Медин Алыбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Акындын айрым ырларынын маанисин чечмелейбиз жана автордун тилдик чеберчилиги жөнүндө маалымат алабыз. Сабакты баштагандан мурда баарыңарга бир суроо менен кайрылууну туура көрдүк. Урматтуу окуучулар, силер Медин Алыбаев тууралуу кандай маалыматтарды билчүсүңөр? Азыр жарым мүнөттүн ичинде ал маалыматтарды эстеп көрсөңөр. Анда убакыт кетти, баарыңарга ийгилик. Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Силер билген маалыматтардын баарын эстедиңер деген үмүттөбүз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө да жаңы билимдерге ээ болосуңар деп ишенебиз. Анда эмесе биз сабагыбызды баштадык. Медин Алыбаев 1917 Нарындын Жумгал районуна караштуу Чайек айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Азан чакырып койгон аты Асамидин болгон экен. Медин Алыбаев 1936-1938 жылдары Ленинчил жаш гезитинде иштеп жүрүп, 38-жылы Советтик армиянын катарына чакырылган. 1940 жылга чейин кызмат өтөп, ак финдерге каршы согушкан. Ал эми Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында жана андан кийин республиканын ар түрдүү гезиттеринде, журналдарында эмгектенген. 1937 Медин Алыбаевдин «Бактылуу жаштык» деп аталган биринчи ырлар жыйнагы жарык көрөт. Китептин кириш сөзүн жазган акын Кубанычбек Маликов Мединге келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш акын деп баа берет. Анда акындын алгачкы мыкты сатиралык жана лирикалык чыгармалары топтолгон эле. Анын Маяковскийге поэзиялык отчет публицистикалык поэмасы, Курорттогу окуя, Жантектин керези аттуу пьесалары кенен белгилүү болгон. Ошондой эле акын Пушкиндин, Лермонтовдун, Маяковскийдин чыгармаларынын мыкты котормочуларынын бири болуп эсептелет. Мединдин ырлары бир жагынан терең лирикага толуп турса, бир жагынан сатиралык курч мазмунга ээ болгон. Акын салттык сөз ыргактары менен ошол кездеги жаңы калыптанып келе жаткан жаңы поэзиялык агымдардын ыкмаларын чеберчилик менен айкалыштыра билген. Силер экранда көрүп турган ак чөч, сот болгон коен, кошоматчы, түлкү менен кашкулак, бюрократ аталыштары акындын сатиралык чыгармалары болуп эсептелет. Медин Алыбаевдин ырларына бир нече композиторлор обон жаратты. Анын Тянь-Шань, Ойлончу, Кош Соңкөл, Өс Алатоо, Аманат, Сага сыяктуу ырлары эл арасына кеңире тарап, эл сүйгөн ырларга айланды. Анда эмесе азыр акындын сөзүнө жазылган Өс Алатоо ырына кезек берели. Көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кереметтүү кучагыңда жүргөндө, көз алдыма аппак тоолор тартылар, алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө. Алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта Медин
Алыбаев атабыздын өмүрү чыгармачылыгы менен таанышы менен катар анын айрым ырларына талдоо жүргүзүп көрөбүз. Азыр биз силер менен талдоо жүргүзө турган ырыбыз Кыз жана гүл деп аталат. Алгач ырды толугу менен окуп алалы. Кызды көрдүм кыпкызыл гүл кармаган, өзү жалгыз, жигити жок жандаган. Гүлү да гүл, өзү да гүл буруксуйт, биле албадым гүлүн кимге арнаган. Жыттап коет эки жагын каранат, жапжай басат аллеяны аралап. Карындаштын колундагы кызыл гүл кимге буйруп болсо керек аманат. Кыз алдынан чыга келген бир жигит токтой калды, кызыкканын билдирип. Гүл жыттатчы, деди жигит шарайтты, кыйын иш го жаш кездеги жеңдилик. Койгон жигит колтуктаба жанашпа, койгон жигит колдон гүлдү талашпа. Орой мүнөз одоно өскөн окшойсуң, оозун барбайт сени тең туш санашка. Дагы бир жигит жолдон чыкты гүл мүңдөп, өзү сонун, өңү сонун бул ким деп. Шарайта албай көзүн тикти гүлүнө, уяң жигит сүйгөндүгүн билдирмек. Кыйгач басты, кыз көңүлүн салбады, мурдун чүйрүп, муну теңге албады. Бирөө орой, бирөө жеткен уяң деп оолак басты, гүлүн оңдоп кармады. Кеч киргенде бирөө чыкты жолунан, бирок гүлдү сураган жок колунан. Айла кетип кыз өзү гүл сунганда, албайм деди, гүлүн кычак суулаган. Эгер ырдын маанисине көңүл бура турган болсок, бул жерде аллеяда турган кыз кимдир бирөөнү күтүп турат. Аны ырдын биринчи бөлүгүндө лирикалык мен же болбосо автор байкап турат. Кызга кыздын ою боюнча орой мүнөз одоно өскөн бир жигит, анан уяң экинчи жигит жолугат. Кыз бул экөөнү теңине албайт. Демек кыздын мүнөзүн төмөнкү саптардан байкасак болот. Орой мүнөз одоно өскөн окшойсуң, оозуң барбайт сени тең туш санашка деп кыз биринчи жигитке жооп берет. Ошол эле кезде кыйгач басты, кыз көңүлүн салбады, мурдун чүйрүп, муну теңге албады. Бул учурда дагы кыз бул экинчи жигитти дагы теңине албаганы жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми үчүнчү бөлүккө келе турган болсок, үчүнчү жолуккан жигитке кыз өзү гүл сунганы менен ал гүлдү албай коет. Бул демек автордун ою боюнча өмүрдүн өтө тездигинен кабар берет. Анткени кыздын колундагы гүл кеч киргенде соолуп калды. Өзүңөр байкагандай, ырдын башында эрте менен же түштө деген сөздөр колдонулбайт. Ырдын эң аягында гана кеч киргенде сабы турат. Демек бул кечтин кириши метафора, ал өмүрдүн өтүшү. Гүлдүн соолушу да метафора, ал да өмүрдүн өтүшү же болбосо мезгилдин тездиги болуп эсептелет. Ал эми ырдын сюжетине көңүл бура турган болсок, ырдын биринчи эки куплети окуянын башталышынан кабар берет. Андан аркы саптар окуянын өнүгүшү, ал эми акыркы 4 сап бул окуянын жыйынтык бөлүгү болуп эсептелет. Ырда автор дээрлик ААБА уйкаштыгын же болбосо уйкаштыктын аксак формасын колдонгон. Ырдын лексикасына келе турган болсок, биринчи жолуккан жигитти автор кыйын ишко жаш кездеги жиндилик сабы аркылуу сүрөттөйт. Бул жерде жиндилик деген сөз курчтук деген сөзгө синоним болуп түшөт. Андан сырткары автор адабиятты каражат катары койгон жигит колтуктаба жанашпа, койгон жигит колдон гүлдү талашпа саптарында анафораны колдонулган. Бизде анафора деген сөз сап баштарындагы окшош сөздөрдүн же сөз айкаштарынын кайталанышы болуп эсептелет. Мындан сырткары, ырда дээрлик автордун жеке маанайы берилбейт. Ал эми ырда кийинки колдонулган көркөм каражат катары антитезага басым жасагыбыз келет. Адабият теориясында антитеза дегенибиз бир ойго карама-каршы айтылган экинчи ой болуп эсептелет. Бул учурда ырдын биринчи куплетиндеги гүлү да гүл, өзү да гүл буруксуйт сабына ырдын эң акыркы сабындагы албайм деди,
гүлүң эчак соолуган деген сап карама каршы пикир болуп түшөт. Ал эми кызга биринчи жолуккан жигит кыйын ишко жаш кездеги жиндилик сабы менен берилип жатат. Бул ойго уяң жигит сүйгөндүгүн билдирмек деген сап карама каршы келет. Демек акын бул учурларда бири-бирине карама каршы келген антитезаны колдонгон. Анда эмесе биз дал эле ошондой жол менен дагы эки ырга токтолуп көрөлү. Алгач ырларды толугу менен окуп алабыз. Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө. Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы, койчу мени карабай, же күлүп кой, же кирпигиң кирмечи, куса болдум сагынычым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсоросуң турасың, ыйлап улутунган баладай. Кээде бүркөө, кээде жарктайт кабагың, кантип сенин кыялыңды табамын. Мен өзүмдү эр көкүрөк көрсөм да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым. Өзүңөр байкагандай, эки ыр сүйүү темасында жазылган. Мурдагы талдаган чыгармага караганда, бул чыгармада сюжеттик курулуш жок, бирок лирикалык мендин автордун ички уйгу-туйгулары биринчи орунга чыккан. Бул ырда автордун маанайы басымдуулук кылат. Биринчи ырда автор сагынып турса, экинчи ырда автордун бушайман болгону көрүнөт. Ырда автор уйкаштыктын ААБА же болбосо аксак формасын колдонгон. Автор адабияттык каражат катары биринчи ырда салыштырууну колдонсо, экинчи ырда антитезаны колдонгон. Анткени биринчи ырдын акыркы сабында ыйлап улутунган баладай деген сап салыштырууну берет. Экинчи ырдагы мен өзүмдү эр көкүрөк көрсөм да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым деген саптагы эр көкүрөк жана көлөкө сөздөрү бири-бирине антоним болуп түшөт. Демек булар карама каршы ойлор. Мындан сырткары бул эки ыр тең автордун сүйгөн кызына арналган ырлар болуп эсептелип, автор бул ырлар аркылуу өзүнүн жеке сезимдерин бергиси келген. Урматтуу окуучулар, анда эмесе биз сиздерге азыр бир ырды сунуш кылабыз. Аны жогорку ыкма менен талдап көргүлө. Талдоо үчүн бул берилген тапшырмаларга көңүл буруп коюңуздарды суранабыз. Анда эмесе баштадык. Ырдын аты ойлончу деп аталат. Бул ырды окуп чыгып, автордун маанайын, айтайын деген оюн, ырдагы уйкаштыктарды, автор колдонгон көркөм каражаттарды таап, аны дептериңерге жазгыла. Баарыңарга ийгилик. Урматтуу окуучулар, силер жогорудагы ырларды талдадыңар деген үмүтүбүз бар. Анда эмесе үйгө тапшырма. Акындын Айтчы жаным жана Сага деген ырын өз алдыңарча окуп, андагы тилдик каражаттарды таап, дептериңерге жазып келгиле. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайбыз.